Власти Китая в ряде регионов страны начали уничтожать мечети. Об этом пишет британское издание. Детей мусульман в китайской провинции Синьцзянь насильно забирают из семей и отправляют в закрытые государственные школы. Об этом говорили. Кече гана ата бабалары кылыч менен хан боло албагандар бүгүн бизге акчасы менен султан болмокчу. Бүгүн интернет алымында бир нече кабарларды көрүп өзүмдү коерго жер таппай калдым. Анткени ал кабарда Кытайдын мусулмандарга адамгерчиликке туура келбеген саясатын чагылдырган эле. Албетте, мен өз нафсиме кул болбогон эмесмин. Жөн гана буга карап өтүп кетчүдөй. Мен коркчудай жогото турган нерсем жок. Бул кабарды жашырганы. Демек, акыйкатты айттым. Жоготсом жанымды жоготом, жоготсом тынчтыгымды жоготом. Эгер акыйкат жолдо жоготу болсо, ушундай экен. Сиздер бул видеого лайк басып, башкалардын көрүүсүнө себеп болуңуз. Жок дегенде, ушул жол менен мени колдоп, кубаттап тургула. Мен өзүмдүн жалгыз деп сезбеймин. Барыңыздарга маалым, мындан мурда да сиздерге Кытайдагы мусулмандарга жардам бериңиз деп кылган элек. Бирок жетишээрлик деңгээлде эч ким кулак салбаган эле. Расмийлер болсо жок. Кытайда акыбал жакшы болуп жатса, мусулмандардын пайдасы үчүн болуп жатат дегенде да баш тартуу эмес. Мына бүгүн интернетте бир видео пайда болду. Анда кытайлар мусулмандарды колдорун байлап, көздөрүн таңып, чаштары алынган, түрмөдө башка бир жерге алып кетип жатканы көрүнгөн. Ушул видеодогу абал бүтүн Европа, жалпы мусулмандарга жетти. Бирок мусулман башчылары бир да пикир айтып койгон жок. Ушул видео дрон жардамында тартылган. Жана бул видеодо шарк жактагы уйгурларды башка лагерге алып кетип жатканы көрсөтүлгөн. Бул видео Курла шаарында алынганы айтылган. Ушул видео жөнүндө айткан Австралия тышкы иштер министрлиги Мейс Пейн ушул видео жөнүндө ушундай дейт. Видео ушунчалык жаман. Уйгурлар жана башка мусулмандар ушундай болбостугу үчүн биз Кытайга чакырымдар жиберип жатабыз. Буга окшогон окуяларды биз мамлекеттер менен болгон учурашууда талкуулап атабыз. Бирок динде көчөдөгү тентеп жүргөн итке да эркиндик берилери айтылган. Кандай гана кырдаал болбосун, жардамга муктаж болгон инсандарга жардам берүүчү намы улук болгон мусулман мамлекеттери бул абалга бейкапар. Тескеринче, Кытайда жүргөн мусулмандар азап чегүүдө. Мен сыяктуу элге кайрылып жардам бергиле деп сурагандарды чекеден камап жатышат. Буга далил Казакстандагы укук туурасындагы блогердин окуясы. Макул, бизге окшогон кабар таратуучу блогерлер жазаланышы өз жолунда болот. Анткени акыйкатты айткандын эч качан кадыры жок, айрыкча катын чалыш эркексиздер алдында. Бирок сиз ойлогон бир гана мусулман жигиттердин чаштары алынган, көздөрү таңылганы менен гана Кытайдын кылган жоругу бүттү деп. Эң аянычтуусу, өкүнүчтүүсүн эми угасыз. Кытайда мечиттерди бузуп талкалап баштады. Кытайда мечит жана мунараларды бузушка киришти. Бул жөнүндө бардык макалалардан кабар беришти. Макалада айтылгандай, Хуанан, Гансу, Ички, Монголстан жана Неса Хуэй кудуктарында миналар жарылууда. Хусусан Кытайдын кичинекей мекен аталган Линза шаарында жакын жайгашкан айылда көмбөз жана мунаралар жардырылган. Ал жерде Кытайда мусулман деп аталган адамдар жашоочу. Мындан тышкары акимчилик 3 мечитти жаап койду. Ошону менен катар эле мамлекет араб тилин колдонууга тыюу салды. Июнь айында Кытай кабарчылары башка тилдеги уйгур мусулмандарды лагерде кыйноого алышканын жазышкан. Ал лагерь талим алуу жана окутуу деп аталган. 2018 жылдын август айында Адам укуктары боюнча комиссиясы Кытайдын Шин Жиан уйгур автономиясы жабык лагерде кеминде 1 миллион адам кармалып турганы жана аларга кайра окутуу долбоорун тууралуу кабар таратылган. Адамдарга түшүнүксүз кошокторду кошу,
СЗПнин эрежелерин үйрөнүүгө жана өздөрүнө эне тил болбогон Кытай тилинде сүйлөөгө мажбурлаган. Ошон менен кошо кайра тарбия беришкен. Лагердеги адамдар кыйроого алынгандыгы тууралуу айтышкан. Эң кызыгы жана эң өкүнүчтүүсү, кечээ күнү Кытай мамлекетинде мамлекеттер аралык жыйын болуп жүздөгөн мамлекет башчылары чогулган. Бирок ошолордун арасында бир дагы мусулман өлкөсүнүн башчысы ордунан туруп биздин мекендештер азап, кыйноо көрүп жатышат деп бири да айта алган эмес. Бул тууралуу бир гана карапайым эле маселе көтөрүп чыгышты. Кытайлардын мындай азап, кыйноо берип жаткандыгына байланыштуу мусулмандардын биригүүсүнө чакырып келет. Сиз түшүнүп жатасыз деген ойдобуз. Бүгүн мусулмандар тагдыры, жасай турган нерселери башка диндеги адамдардын колунда болуп, мусулмандардын орду жок болуп барууда. Бүгүн кордолуп, азапка батып, кыйноо тартып жаткан мусулмандар үчүн биригели деп карапайым элге ызычуу болууда. Оба бүгүнкү күндө саны 52ге жеткен Ислам камкорлук бирикмеси өз мусулмандарынын тагдыры үчүн сөз катып барууда. Мен бул сөздөрдү кыргыз болгонум үчүн эмес же кыргыздар үчүн гана айтып жаткан жерим жок. Мен бул сөздөрдү бүткүл дүйнөлүк мусулмандарга айтып жатам. Бүгүн Кытайдагы зомбулуктар үчүн эч бир сөз айта албаган өкмөт башчыларына айтаар сөзүм: сиз дүйнөгө келип байлыкка, бийликке жетиштиңиз, бирок чыныгы эркек сапатына жетише албадыңыз. Сизге окшогон эркектер үчүн шым эмес көйнөк жана ыштан ылайыктуу. Ислам бул муктаж адамга жардам колун сунуш. Ислам бул ыйлаган адамдын жашоосуна жүзүнө бакыт ачыштык. Ислам бул кемчиликтен кыйналган адамды кемчиликтен кетириш, жеңилдетиш керек. Бирок исламда сүрөткө алып алсам, сакал топу кийип алып же менин мусулман экениме паспорттогу Абдрахман Абдуллоби атын билдирсе, бул исламда эмне пайда бар? Акыретти Алла Таала паспортуңду бер дебейт. Алла Таала кайсыл динден болбосун деп сурабайт. Анткени булар кайсыл динден экендигин ошол үчүн келип мен мусулман, бейиш меники дебейт. Бейиш сиздики эмес, бейиш Аллахтыкы. Аллахтыкы болгон Аллахтыкы болот. Сизге Аллах Таала бергенди бартай билбегениңиз үчүн, Аллах Таала пенделерди кечиргенде кечирбегениңиз үчүн Аллах Таала ушунчалык мээримдүү. Сиз дагы өзүңүзгө каалаган нерсени башкага ыраа көрбөсөңүз, бейишке ылайыктуу болбойсуз. Ошон үчүн бул жашоодо биз ушундай бир кемчиликти, жетишпегендик болобу? Бул жашоодо биз адамды, акылыбызды, аң сезимибизди алдыга жылдыра турганга муктажыбыз. Эркек, аял, жаш, кары, бардык мусулман. Ыйман эмне, ислам эмне, анын акыйкатын түшүнүү үчүн биз намаз, адеп, ахлактын маанисин баркташыбыз керек. Ахлак деген эмне? Эгер билбесеңиз угуңуз. Намаз өзүңүз үчүн, мен үчүн эмес. Менин намазым өзүм үчүн, сиз үчүн эмес. Сиздин адеп ахлагыңыз мен үчүн, меники сиз үчүн эмес. Эмнеге намаз окубадыңыз? Эмнеге жалган сүйлөп, гыйбат кылып атасыз дегенге акым бар. Намазыңыз өзүңүз үчүн. Биз өзүбүздүн балдарыбызга түшүндүрүшүбүз керек. Ислам бир гана мечитте, жума күнү эмес, Рамазанда эмес. Ислам үйдө, көчөдө, жашоодо. Акыркы мен чыныгы мусулманмын дегендердин чыныгы жүзүн билүү үчүн иш жайларында баарыңыз ошондо чыныгы жүзүңүз көрөсүз. Алар ошол иштеп оорундеп, бирин этин жеген, бирин айыптаган, бирин саткан, доомат кылган, алдаган. Бул иш орун Аллахтыкы, биз ошону деп урушабыз. Эгер таква аялдын жүзүн билгиңиз келсе, чогулган жерине барып, эмнени сүйлөшүп жатат билсеңиз. Ислам бул сиздин сырткы келбетиңиз эмес. Ислам бул сиздин ички дүйнөңүз. Кайыр садака кылыңыз, Аллах үчүн берсеңиз, Аллах сизге берет. Сараңдык кылсаңыз, сизге да сараңдык кылат. Мен мал дүйнө менен жанатка кирип кетем деп ойлобоң. Сиз такыр бейиште Европа доллар менен ченебеген, алар менен гана кире албайсыз.